Кыяматтын 24 белгиси. Туугандык мамилени үзүү жана коңшуну сыйлабоо. Абдуллах ибн Амр, Аллахынан разы болсун, риваяткан хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсааттар басын айткан. Бузукулук, уятсыздык, туугандык мамилени үзүү жана коңшуну сыйлабоо жайылып кетмейинче кыямат кайым болбойт. Пайгамбарыбыз Мухаммад ага Алланын самсааттары болсун, бизди эскерткен убакытка бүгүн күбө болуп турган чагыбыз. Адамдар орой жана таш жүрөк болуп калышты. Алар туугандар менен катташпай, коңшулар менен жылуу мамилени кармабай калышты. А бирок тарыхыбыздагы имандуу мусулмандар дайыма ушул сапаттарда бизден өзгөчөлөнүп, бүткүл дүйнөгө үлгү болуп турушкан эле. Жубейр ибн Мут'им, Аллахынан разы болсун, риваяткан хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсааттары басын айткан. Туугандык мамилени үзгөн адам бейишке кирбейт. Абу Хурайра, Аллахынан разы болсун, риваяткан хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсааттары басын айткан. Кимде ким Аллахка жана кыямат күнүнө ишенип ыйман келтирсе, анда коңшусуна зыян бербесин жана аялдарга жакшы мамиле кылсын. Ибн Умар, Аллахынан разы болсун, риваяткан хадистин маанисинде пайгамбарыбыз ага Алланын самсааттары басын айткан. Жибрейил менин коңшума жакшылык кылышыма ушунчалык көп чакырды, коңшум анын мураскору окшойт деп ойлоп калдым.